Президент Садыр Жапаров Германиянын канцлери Олаф Шольцтун чакыруусу менен 29-сентябрда Берлин шаарында биринчи жолу өтө турган Германия Борбор Азия саммитине катышат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев билдирди. Анын сөзүнө караганда Садыр Жапаров Олаф Шольц менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Кумтөр Gold Company 27-сентябрда тараткан маалыматына караганда былтыр 17.305 тонна алтын өндүргөн. 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча ишкана 986,5 миллион АКШ доллары өлчөмүндө киреше алган. Ишкананын отчеттук мезгилиндеги таза кирешеси 371,7 миллион АКШ долларына жеткен. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Идил Байсалов менен маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутовго эскертүү берилди. Бул тууралуу президенттин администрациясынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда аткаминерлерге эскертүү тапшырылган эмгек милдеттерин жетиштүү аткарбаганы үчүн берилген. Бул чечим Сербиядан Кыргызстанга кайтып келген күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын байге ээлерин тосуп алууну татыктуу уюштурбагандыгына байланыштуу кабыл алынган. Депутаттардын саны расмий 90 болуп толукталды. Бишкек Ленин бир мандат округ боюнча кайра шайлоодон жеңген Кубанычбек Самаков ант берип жогорку кеңештин депутаты болду. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самыйкожо Ички иштер министрлиги атайлап үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө маалымат таратып жаткандарга чара көрүлүшү керек деп эсептейт. Ушул нерселерди дагы жайылтып аткан нерселерге дагы карап коюшубуз керек. Атайын бир жактан чыгып аткандай дагы болуп жатат. Сөзсүз ошолорго чара көрүлүшү керек, дейт Самыйкожо. Азаттык Кытайдын Синамаш холдинги Кемпир-Абад суу сактагычынан Өзбекстандагы Фергана областына таза суу тарата турган долбоорду каржылоону көздөп жатканын баяндалган видеону өчүргөнүн билдирди. Буга чейин аталган видеого байланыштуу президент Садыр Жапаров Азаттыкты сынга алган болчу. Азаттык видео редакциялык талдоо жана социалдык медиа каналдарынан алынып, ал эми кабар түзөтүү менен толукталып чыгарылды деп түшүндүрмө берди. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.